Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздар. Bir суткада 954 адам пневмонияга кабылган. Ооругандардын саны 9204-кө жетти. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов адистердин айтымына таянып, пневмония коронавирустун өтүшүп кеткен формасы экенин маалымдаган. Bir суткада Кыргызстанда 954 кишиден пневмония табылды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде маалымдады. Ал белгилегендей, өлкөдө пневмония оорусу менен жалпы 9204 учур катталган. Кыргызстанда bir суткада 493 кишинин бул илдеттен айыкканы айтылды. Ошону менен Кыргызстанда 3660 киши пневмонияны жеңген. Тилекке каршы март айынан бери аталган дарт 571 адамдын өмүрүн алды. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов адистердин айтымына таянып, пневмония коронавирустун өтүшүп кеткен формасы экенин айткан. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Ырчы Анжелика Жээнбековго кайрылды. Ырчы Анжелика Бекбалиева Инстаграм баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин акчасы түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу ажообуз Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу. Мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз, бирок ал дагы жетпей баштады, деп жазган ырчы. УКМК тергөө абагы карантинге жабылган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов атайын кызматтын тергөө абагы карантинге жабылды деген маалыматтар жалган экенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында санитардык эрежелерге ылайык шектүүлөр менен жактоочулар айнек тосмо аркылуу жолугуп жатышат. Санитардык талаптарды сактоо менен айнек тосмо аркылуу жолугушуулар жүрүп жатат. Жакында эле бир катар депутаттар келип, Алмазбек Атамбаев менен жолугуп кетти. Анын ден соолугу канааттандырарлык десек болот. Ал эми анын жактоочулары ооруп жаткандыктан жолугушууга келе элек, деди Сулайманов. 15-июлда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев 24 KG агенттигине УКМКнын тергөө абагы карантинге жабылып, эч кимди киргизбей жатканын билдирген. 9-июлда Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев ооруканадан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына которулган. Атамбаев 30-июнда эки тараптуу пневмонияга кабылып, абактан президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына которулган. УКМК Атамбаев акыркы аптада бир нече жолу адвокаттары жана туугандары менен жолугушуп, алардан кагаз жана башка буюмдарды алганын белгилеген. Атайын кызмат Атамбаевге оору анын жактоочусу Замир Жошевден жугушу мүмкүн деген маалымат тараткан. Алмазбек Атамбаевдин жакындары ага ооруну коопсуздук кызматы атайлап жуктурушу ыктымал экенин айтып чыгышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кой таш окуясы боюнча оор кылмыштар үчүн шек саналып, 2019-жылы 8 августта кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 23-июнда 1-май райондук соту аны Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Атамбаев жана анын талапкерлери бардык айыптарды саясий куугунтук катары баалап келатышат. Шамил Жалилов Атамбаевди күнөөсүн мойнуна коюп камагандыгы эң сонун болду. Социалдык тармактын колдонуучусу Шамил Жалилов Алмазбек Атамбаев тууралуу билдирүү жазып чыкты. Анын билдирүүсүн төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Мен азыркы президентке жактоочу да каршы да эмесмин, бирок калыс баа берсе экен. Батукаевди президент башы менен качырган, Атамбаевди күнөөсүн мойнуна коюп камагандыгы эң сонун болду. Шайлоо кандай болуп келген күндө да коррупционер, чыккынчы дос сөрөйүн колдобой, элдин талабын аткаргандыгына жакшы деген баа берсек болот. Ал эми аны Путиндин жеңиш парадына катыштырбай койгону менен Атамбаевди эмнеге камадың дегендей эле түшүндүм. Анткени Атамбаев орустардын спецагенти болгон. Батукаевди бошотуп берип чоң кызмат алган. Батукаев болсо Кыргыздын чыгаандарын жеген камкор агент болчу. Өзүңөр билгендей, Атамбаев бажы уюмуна Кыргызстанды мүчө кылып, эми оңолуп келе жаткан экономиканы таш талканын чыгарып, Россияга бизди биротоло кулчулукка байлап берди. Гүлдөп аткан экспортубуз тиги өндүрүшү төрөлбөй жатып өлдү Атамбаевдин айынан. Эми Путин биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековду же айтканына көндүрөм, же жоготом деп тиш кайрап турган кезде аны кантип ишке ашырат? Эскели ыкма менен орусиячылар, дупналисттер, Атамбаевдин көзү жок баатыр фанаттары акча үчүн атасын өлтүргөн акшеблер аркылуу жаманатты кылып талкалоо планы, деп жазып чыкты.
Өмүрбек Бабанов ага таандык делинген кампалар боюнча үн катып агынан жарылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов 14-июлда берген онлайн брифингде коронавирус менен ооруган бейтаптар таба албай, тартыш болуп жаткан дарылардын 2 кампасы табылганын билдирген. Маалыматка ылайык ал кампаларда пневмония жана коронавирус илдетин дарылоодо эң зарыл болгон гепарин, левофлакцин, азитромицин, физрастворлор, ингабирин, арбидол жана башка дарылар катылып жаткан. Бүгүн социалдык тармактарда ал кампалар Өмүрбек Бабанов тиешелүү экенин жазган билдирүүлөр пайда болгон. Буга байланыштуу экс-саясатчы Бабанов бул маалыматты төгүндөдү. Калп канчалык чоң болсо ошончолук баттар кайт. Кара пиарды жасоону токтот. Андан көрө муктаж болгондорго жардам бергиле. Фейсбукта жана айрым сайттарда дары-дармек склады мага тиешелүү деген жалган маалыматты таркатып баштады. Эмне үчүн мынтип алдап жатасыңар? Биздин доктурлар ар бир адамдын өмүрү үчүн, мекендештерибиз ар бир дем үчүн күрөшүп жатышканда мындай кыянаттык менен калпты колдонууга болобу? Социалдык тармактарда отурган жана жалган материалдарды бөлүшкөндөрдүн баарына мен айтып келем. Азыр адамдардын эмоциясын кыянаттык менен пайдаланган учур эмес. Азыр чындыкты айтыш керек. Дары кампасы мага же менин туугандарыма таандык эмес жана эч кандай тиешеси жок. Таң калганым каржы полициясы жана өкмөт бул кампалар кимге таандык экендигин эмнеге дароо ачык билдиришпейт. Көбүнчө алар тез эле аттарын аныкташат. Эмне үчүн азыр унчугушпайт? Кимге таандык экенин расмий түрдө тезинен жарыя кылыштыр керек. Болбосо чоң суроолорду жаратып жатышат. Складда бул дары-дармектерде мага да, эжемдин да компаниясына эч кандай таандык эмес. Бирок элге чыгарбай катып жатышкандыктан аларды конфискациялап элибизге бекер таратуу керек деп жазган Бабанов. Сооронбай Жээнбековдун кудасы Жангороз Каниметов дүйнө салды. 14-июлда педагогика илимдеринин доктору, экс-депутат, мамлекеттик жана коомдук ишмер Жангороз Каниметов 70 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Каракол шаардык мэриясы маалымдады. Азырынча Жангороз Каниметов өлүмүнүн себеби кабарлана элек. Жангороз Каниметов 1950-жылдын 30 мартында Ысык Көл облусунун Түп районунун Токтоян айылында туулган. Ал Караколдогу мамлекеттик педагогикалык институтун жана Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Эмгек жолун Ысык Көл облусунда мектеп директорлугунан баштап билим берүү тармагындагы жогорку кызматтарды аркалаган. 2007-жылы билим берүү жана илим министринин орун басары болуп эмгектенген. Жангороз Каниметов 1995-жылдан тарта жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышындагы депутат болгон. Мугалимдин статусу жөнүндөгү, билим берүү жөнүндөгү, жалпы орто билим берүү жөнүндөгү мыйзамдардын автору, даңк медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, мамлекеттик наамы ыйгарылган. Эсиңиздерге сала кетсек, Жангороз Каниметов президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Жангороз Каниметовдун уулу Каракол шаарынын учурдагы мэри Адыл Каниметов. Сооронбай Жээнбековдун эң уулу агасы Украинадагы Кыргызстандын элчиси Жусупбек Шариповдун кызына үйлөнгөн. Нурлан Насип келинчеги Аселдин абалы жөнүндө маалымдады. Белгилүү ырчы Нурлан Насип өзүнүн Facebook баракчасына келинчеги Аселдин абалын жазды. Кудайым чоң кырсыктан сактап, врачтардын чоң жардамы менен сиздердин күнү түнү кылган дуаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Асел кандай болуп калды деп күнү түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айта кетейин, буйруса алдыга жылыш бар. Бирок көп убакыт керек экен өзүнүн калыбына келишинче. Убакыт баарын дарылайт. Кудайым буйруса айттырбай келин кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дуаларыңыздар сиздерге эки эселеп тийсин деп жазган ал. Адвокат, блогер Сыдыманов боюнча экспертиза жыйынтыгы 1 апта ичинде чыгат. Блогер Элмир Сыдымановдун айткандары боюнча дайындалган экспертизанын жыйынтыгы 21-июлга чейин чыгышы керек. Бул тууралуу 15-июлда Азаттык радиосуна анын адвокаты Али Магеев билдирди. 8-июлдагы отурумда судья блогердин сөздөрү боюнча комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүү керектигин айтып, соттук териштирүү ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин уланаарын билдирген. Жактоочунун айтымында экспертизанын жыйынтыгы 1 апта ичинде белгилүү болот. Экспертизага 1 айлык мөөнөт берилет. Сот отуруму 8-июнда болгон. Бирок материалдар 21-июнда гана жөнөтүлгөн. 1 жума ичинде белгилүү болушу керек. Экспертиза Сыдымановдун сөздөрүндө кастыкты козутуу барбы же жокпу аныкташ үчүн дайындалган. Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган.
Ага жазык кодексинин 313 беренеси расалык, улуттук, диний же аймактык аралыктык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. Экинчи уюндагы отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алууну, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган.